Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон Алтынай Нарбаева эжекебиздин үйүндө конокто болуп, кызыктуу жана эркин форматта сүйлөшүүгө аракет кылабыз. Мындан сырткары мына ошол Алтынай эжекенин жашоосуна сүңгүп кирип, өзү менен кантип иштеп атканы тууралуу разбор кылуу үчүн биздин коногубуз дагы бар, психолог номер 1, педагог Барчынай Кадырбековна. Бүгүн сизди башкы каарман катары ошол сиз аркылуу эмнелерди үйрөндүңүз, кандай жаңы нерселерди өзүңүз үчүн ачылыш кылдыңыз, мына ошол тууралуу сүйлөшөлү кадам менен. Мен туура кылдым, туура эмес кылдымды Барчынай эже болсо бизге разбор кылып берет. Мен эң биринчи сыйкырдуу уборка жасадым. Бир жумадан ашык жасадым. Абдан керексиздердин баарын айылга жөнөттүм, кошуналарыма бердим. Кыскасы ыргытканын ыргыттым, дачага жеткирдим. Мен көрсө плюшкин болуп эле жашап турмун. Анан азыр Барчынай Кадырбековна келип мен менен гардеробторун бир сыра кыдырды. Мен абдан уят кылды. Эмне деп дебейсиңби? Вешалкаңыз простой экен, кийимдериңиз дагы мындай дорогой экенин билгизип, сиз ошол вешалкаларды ылайыктуу кылып, сизде одноразовый вешалкалар да бар экен, көрсөтпөй эле коелу дедим. Мен абдан уялып, мен өзүмдү мындай орточо, мен бирөөнү ээрчитип кеткенге балким мен билимим жетпей калышы мүмкүн, мен тажрыйбам жетпей калышы мүмкүн. Аркада да жүргүм келбейт. Аркада бирөөлөрдү ээрчитип жүргүм келбейт. Мен ортодомун деп ойлодум элем, көрсө ортодон бир аз аркадараак экен. Анан гардеробторду көрсөтпөй эле коелу деп чечтик. Жарабайт экен кыскасы. Мен уборкам жарабайт. Кыскасы. Ушул кадамдар тууралуу Барчынай эжесизден сурагым келип атат. Себеп дегенде ар бир адам өзүн өзү баалагысы келет го. Бирок ошол эле учурда ошол баалаш үчүн майда кадамдардан башталат да. Ошол кадамдар тууралуу айтып берсеңиз. Ооба. Мен баалоодан мурда барктоо деп айтат болчумун да. Баалоо бул мен жасаган нерселерди мен баалайм. Мен жасаган жокмун да. Жараткан жасады, мен аны баалай албайм да. Просто ал жасаганлыгы үчүн мен баркташым керек. Ошол барктоону мен эң оңой жолун ошол биринчи кадам сыйкырдуу уборкадан өзүм таап алып, психолог катары анан ошону бир канча жыл практика кылып, анан мен азыр уже бирөөнүн үйүнө киргенде колдонгон буюмдарынан, үйүнүн ичинен эле ал адамдын өзүнө болгон баркы кандай, же болбосо ички чыныгы дүйнөсү кандай экенин мен оңой эле айтып бере алам да. Анан эми Алтынай эже биз менен ачык сүйлөшүп, семинарларга катышып, анан өзү дагы ачык айтып калгандан суранып калдык. Мактанды да өзү. Мен жайладым деди да. Мен жакшы окудум деп. Мен жакшы окудум, укмуш кылып сыйкырдуу уборканы кылдым деди да. Мен абдан сонун болду. Мен жан дүйнөм азыр эле тынчты. Анан Барчынай Кадырбековна айткан уборканы кылсам, мен вообще тынч жатып уктап калам го дейм да. Жок, анда уже башка уровень ачылат да сиздин жашооңуздан. Анан карасаңыздар сыйкырдуу уборканы анан оңой эле көрүп, обычный уборкадан эле бир аз айырмалап туруп жасап коюшат өз алдынча. Бирок баары бир эме мындай психологдун разбору ал жерде, же болбосо ал жерде менин взглядым менен карап порядкага келтирүү, бул эки башка нерсе. Азыр өзүңүз көрдүңүз, ат менен төөдө айырмасы бар бекен? Ат менен төөдө айырмасы бар. Мен көзүм менен караганда абдан идеалдуу уборка болду. Ким келсе ачып көрсөтө турган. Мен бул уборкалар менен миллион просмотр алгам. Нөл деп койду. Мен ошондо жок, мен видеоңуздан көрүп эле ашыкканыңызды сездим. Бирок баары ошентсе да бир көрөйүн деп ойлодум да, мындай жыныгы өзүнүн любой эле адамдын, эл алдында жүргөн адамдардын элге көрсөткөн жүзү бар, анан жан дүйнөсүндө өзү билген жүзү бар, анан өзү билбеген жүзү бар. Аны биз билебиз да. Өзү билбеген жүзүн мен оңой эле үй аркылуу биле алам да. Ошону бир көрүп коеюнчу деп баары кызыгып жүргөм. Все-таки эми баары аны чыгарыш керек да, Алтынай эже. Аны чыгарып анан жок, ачык ошол жактан башташ керек да баары. Ачык айта бериңиз. Мен эме баягындай мен күнөөнү мойнунга алганды жакшы көрөм. Ал күнөө эмес. Мен недостатогум да, мен кемчилигим, Значит, уборка адамдын өзүнүн кемчилдиктерин четко ясна кылып ачып берет да. Каталарын четко ясна кылып ачып берет. Анан чындап эле өзүнүн алып жүргөн Кудай берген жашоосуна жараша баалап атабы, же андан низкийби, же андан слишком жогорубу.
ошол жерден башталат да баягы. негизи айтып коет го баягы туура коюлган диагноз бул ийгиликтин жарымы депчи. Ооба. Мен ойлоп атам баягы Алтынай эжеке бүгүн эрдик дагы кылып атат да, мына эрдик ошонун дагы үйүн ачып, керек болсо жан дүйнөсүн бизге ачып берип атат. Сиз аркылуу мен ойлоп атам көрүүчүлөрдүн көптүгү өзүн тааныйт болуш керек. Себеп дегенде биз көбүбүз ошентип жашайбыз. Бирок ошону ошондой деп баягы тааныгандан коркобуз да. Мен бир нерсени айткым келип атат. Грузияга, Кыргызстандан көп инсандар барышыптыр. Анан экскурсовод аял алып жүрөт экен да, кыргызстандыктар келиңиздер, бул жака келиңиздер десе, анан бир экспонатка киргизсе, таштар туруптур, мындай чоңураак, кичинерээк, андай мындай. Анан баягы Кыргызстандан барган аялдар карап туруп, мына туулган жылы экен, бул өлгөн жылы 78-ге чыгыптыр, анан -3 деп койгон. Эмнеси, кээ биринде 0 бар экен, кээ биринде өзү менен эле жашынан эле бир аз 78 жашса 45 жыл, 60 жыл деп жазып коюптур. Анан баягы экскурсоводдон сураптыр. Мен коомдон түшүнүп атам, ушул инсан төрөлүптүр, өтүптүр, 80ге чыгыптыр, анан -5, 10, 20 деген эмне десе. Бул туулган жылы, өлгөн жылы, бул өзү үчүн жашаган жылысы. Өзү үчүн кантип жашайт десе, жакшы адамдарга жолукканы, китеп окуган убактылары, мындай саякаттаганы, бирөөгө жакшылык кылганы, ушундай өзү үчүн жашаган, өзүн окуп, өзүн развить эткен немелер десе. Анан сиз кокус ушул жерге келип, эми Кудай сактасын, кокус өлүп калсаңыз эмне деп жазып кое элесиз? Мени келди анан кетти деп эле жазып коюңуз. Ушул жерден Алтынай эжеке, сиз өзүңүз үчүн кандай келди кетти эмес, канча убактын, канча берет? Мен деле келди кетти болуп калайын деген экен. Ас калдым деңиз. Ас калган экен. Биз жашап атабыз деп баягы, мен айтам да, ушу адамдар уктасак деле жашай беребиз. Мына мен кечке телефон чуксам деле жашай берем, убакыт өтө берет. Мына мен 50ден аштым. Анан Баршынай Кадырбековнун сабагына мен 2 жолу чакырды, бардым. Мен көз карашым 180 градуска өстү, алмашып кетти. Мен мына Алтынай эмес, башка Алтынайды издеп калдым да. Мен көрсөм, баягы айттым силерге, мен туугандарым, үй бүлөм дегенде мен сиздер айтпайсыздарбы, сиз канчанчы орунда турасыз же кандай ордуңуз кандай деп. Мен тизмеде да жок экем десем күлдүңөр го. Мен тизмеде да, катарда да жок эле. Баршынай Кадырбековнун сабагы боюнча мен спасатель, эме, сактагыч, куткаруучу, анан кийин куткаруучу, анан кийин неме, чечүүчү болуп эле жүрүп турмун да. Өзүм жөнүндө ойлоп турмун. Ошон үчүн мен гардеробторум силерге жакпай жатат. Себеби мен катарда жокмун да. Мен биздин ата-энелер айтат го, силерди ушу 8-иңерди багам деп бир үстүмө бир жылтыраган бир нерсе жаппаптырмын дегендей. Ошондой спасать неме, куткаруучу, анан ар дайым чечүүчү болуп, ата болуп калыптырмын да мен. Атанын ролун эле аткарып калыптырмын. Анан куткаруучу болуп жашап келиптирмин, ата, анан куткаруучу болуп. Анан мен ошол Баршынай Кадырбековнун сагынан келгенден кийин ага чейин мен мына кызымды окууга жөнөтөм, анан жалгыз калам да үйдө. Эч нерсе кылгым келбейт, убакыт өтпөйт, эшикке чыгам, жумуштарыма кетем, кайра келем. Жалгызмын деп күжалат болосуз. Жалгызмын деп кошуналарыңа кирсең алардын убактысын аласың, бирөөлөргө чалсаң алардын убактысын аласың. Аны мен түшүнөм. Мугалим катары 36 жыл немем катары мен билем, бирөөнүн немесине кирип алып, мирине кирип алгым келбейт да. Анан өзүм жалгыздыгымды сезчүмүн. Азыр мына Баршынай Кадырбековнун сабагына баргандан бери мага убакыт жетпей, мен жалгыз өзүңүздөн өзүңүз бошоп айтасызбы? Кызымдын келген убагында күтүп отурушум да, мынча 1 саатка дейсиз. Азыр мынтип карасам уже маршрутка келип калыптыр деген боюнча чуркап кетем да. Көрсө мен өзүм тааныбай эле келди кетти болуп калмак экенмин да. Азыр мен өзүмдү абдан таразалап, соттоп, ички дүйнөмдү, мен өзүм эмнени каалайм, мен эмнеге келдим бул жашоого, менин максатым барбы, эмне ниетим бар, эмне тилек менен жашайм деп өзүмдү абдан тергеп калдым. Анан жеке. Азыр силер келгенге чейин мен эримегим азыр ушу Баршынай Кадырбековнун сабактары болуп калды да.
Мен Алтынай эже менен сүйлөштүм го. Сүйлөшүп эми уже көп эле билип калдым. Анан мен кыска эле бир образды айттым да. Жакында өткөн жылы менин мугалим эжем өтүп кетти. Случайно мындай болуп 62 жашында. 62 кандай жаш эми гүлдөгөн жаш да. Бүт үзүрүн көрөйүн деген жаш. Өтүп кетти. Анан өтүп кеткенден кийин мындай эле коюлду 1-2 күнүн ичинде эле. Анын аркасынан эмне деген сөз болду? Өзүнүн жашоосунда 5 үй салыптыр. Аял башы менен, мугалим башы менен. 5 үй салыптыр. Анан 5 үйүнүн баары эмне болду? Калды. Алтынай эженин жашоосу да ошондой экен да. Эмне үчүн жашаган? Башка бирөөлөрдүн проблемаларын чечиш үчүн жашап атат. Үйлөрдү катар-катар алып атат. Алтынайды эркелеткен, Алтынайды ордордуна койгон, Алтынайды чындап жыргаткан адам жок. И еще Алтынай эже, Алтынай эми адамдын ичинде көп адам бар да. Алтынай эже өзү бүт Кыргыз Республикасынын, Кыргызстандагы адамдардын жүрөгүндөгү армандарын, башкалардын бүт баарын морально чечип берип атат. Бирок баягы өзүнүн ичин караган өзүмө бир башка жан жок да, жан жок. Ошондон жетти окшойт, мне кажется. Мына ушундай болушу мүмкүн. Хорошо, эл артисти деген наамыңыз деле калат, Алтынай эже. 6 үйүңүз деле калат. Бирок карасаңыз азыр канча жыл продуктивный жашооңуз калды? Ошону айтам да. Продуктивный максимум 10-15 жыл тура. Бирок бир сөз бар экен да. Мен жазып койдум эле кече. Ушуну айтат деп ойлогонмун. Эч нерсе кеч эмес, эч нерсе эрте эмес. Эч нерсе кеч эмес. Мен азыр кечикканым жокмун. Жок, бул Мен күлдөп турган багам. Бул эмек эмес. Анан ушул сөз абдан жакты мага. Көрсө ийгиликтүүлөрдү кеч жок экен. Мисалы мен жашоомдо мына доктор Өмүрөктен окуганда дагы өзгөрдүм, дагы деле окуп атам, дагы эле окуй берем. Бардык психологдор мен үчүн баары бир мугалим. Бардык адам сабак. Бардык, даже кичинекей балдар деле сабак болот экен бизге. Мен жашоомдо ушул бизде жалгыз бала да. Анан бөлүнөбүз деп калды. Анан ал мен үчүн, менин түшүнүгүм боюнча трагедия болду да. Ал сизди таштап кетип аткандай болду. Таштап кетип аткандай. Ушунчалык чоңойтуп койсок, мындай спокойно балам келди дагы айтты, неме сөз бар, мейли болсун отурду, анан айтты. Биз бөлүнөлү деп атабыз. Качанга чейин сиздин колтугуңузда жүрө беребиз, сиздин иждивенияңызда жүрө беребиз. Биз өзүбүздү сынап көрөлү деп бөлүнгөнгө туура келип атат. Деди. Анан мен айттым, эмне жетпей атасыздар десем, жок, баары жок, жетиштүү, баары жок. Бирок биз өзүбүзчө дагы мындай жашап көрөлү деп чечтик деп келиним, неберем үчөө отурат. Алар кетсе мен үчүн неме да трагедия. Анан мен жок десем деле кете турган болуп турат. Эгер мен жок, мен макул эмесмин десем деле кеткидей болуп турат да. Анан эмне кемчилик, менден эмне кемчилик кетти десем, жок, сизден эч нерсе кемчилик. Сиз бизди донор болуп эле багып атасыз. Биз качанга сизди бизге байлап берген жок. Анан биздин өзүбүздүн деле чече турган проблемаларыбыз, түйшүктөрүбүз бар, семейный болуп. Ошонун баарын сиз чечип коюп атасыз. Ал бизге жакпай жатат деди да. Финансыдан жак, материально да, тамак ашыңар баардын ошондой жашоо бизге жакпай жатат. Биз өзүбүз тапканыбызды мындай пландап, мен алардын айлыгын сурабайм. Канча айлык алып атат, мага бергиле деп деле айтпайм. Анан үндөй эле калдым, анан бөлүнүштү. 7 күн ишенсеңер ушинтип эле отурдум. Ушу бир жерде отурат экенмин. Ушу бир нерсени караган боюнча канча саат өтүп кеткенин билбейм. Ушундай жалгыздык, ушундай бир неме сиз үчүн трагедия болду. Капа болду. Трагедия. Бир 7 күндөй, бир жумадай эч нерсе кылган жокмун. Алар көтөргөндөрүн кетишти. Аңырайып калды. Немелеримди, идиштеримдин баарын бөлүп бердим. Мына силерге деп жакшынакай эле жөнөттүм. Бирок кеткенден кийин батамды берип жөнөттүм баарын. Бирок мен ичимде баягы энелик бар немем кызганычпы же билбейм, түшүнбөйм, иш кылса бир жума ушинтип отурдум. Анан өзүм мугалим болгон үчүн өзүм айттым, Алтынай мындай отурган болбойт. Башка балдарым деле турат го, өзүм неме кылды. Анан чыйралып баягы грузиндерде аялы кайтышып кетиптир да, эркектин. Анан
виносун алып алып биринчи этажында мынтет дейт. Я совсем один деп мынтип ичип коет дейт. Анан дагы куюп алып экинчи этажга чыгып я совсем один деп дагы күзүгө мынтип коет. Өзүнө өзү шерик болуп мынтип ичип коет дейт. Анан үчүнчү этажга чыгып дагы я совсем один деп мынтип ичип анан коюп койсо настроениеси аябай көтөрүлөт. Я же совсем один. Я совсем один, совсем один, совсем один, совсем один. Көрсө неме ар нерсенин бир жагы жакшы, бир жагы неме болот экен. Анан мурда мен эми балдарыңдын бияктан комнатадан чыкканда мынтип карайм да, настроенияларын карайм. Алардан менин настроениям, менин погодам, состоянием ошолорго неме да. Анан келинимди карайм, экөө күлүп чыккан болсо мен жөн эле күлөм мынтипчи. Ошол анан неберем кокусу ооруп калган болсо, эми грипп болуп ыйланып калсам, мен деле уктабайм бул комнатада. Кантип жатып алам? Мен совестим чыдабайт да, алар менен кошо мынтем, эртеге мен да ишке барыш керек, алар да ишке барыш керек. Көрсө ошол мени мага покой берели деп, мамам 50ден ашып калды, 55ке жакындап калды. Апам эс алсын, өзү үчүн жашасын деп жакшы шарт түзүп берди. Анан бир жумадан кийин кичине бир жерде уборка кылдым, бир жерде. Анан подружкаларымды чакырам, кошуналарымды чакырам, отурабыз, сүйлөшөбүз, китеп окуйм. Мурда китеп окуганга деле баягы бала чака менен өзүм кызым да кичинекей, анан небере окуганга мүмкүнчүлүк жок болду эле. Анан көрсө жалгыздык дагы бир өзүнүн жакшы нерселерин алып келет экен. Мен ошол жалгыз калгандан кийин клиптерди тарттырдым, жакшырларды таптым. Мага өнүгүү болду да. Концерт берейин деген ой келип калды. Баягындай баардыгыбыз болгондо айтпайм, ошол 3-4 балам болсо, үчөөнүн төртөөнүн кабагын карап атып, бири менен бири айтышып кетпесе экен, бири-бирин деп атып эле мындай судья болуп эле жүрөттүр, ортодо адвокат болуп элечи. Ошондо Алтынай эжеке, балаңыздын бөлүнгөнү сиз өзүңүз үчүн жашоонун алгачкы кадамы болот. Ооба, мен рахмат айтам бөлүнүп кетишкенине. Көрсө башка апа аталарга дагы айткым келет. Азыркы заман башка. Азыр биз 50ден кийин өтө деле кары болбойт экенбиз. Балдардын да өздөрүнүн жашоолору болот экен да. Досторуна барат, кээде кеч келип калат, кээде эрте келип калат. Өздөрүнүн семья, өздөрүнүн чече турган нерселери болот экен. Анан биз мынтип эле неме бололу турсак, алар баары дискомфорт болот экен да. Ошон үчүн ар бир адамды ошо Алла Барчынай Кадырбековна айтпайбы? Өзүңдү ушундай мен силерди төрөп койдум деп милдет да кылбашыбыз керек экен. Милдет кылып тапшырма берип, эми көрөм деген дагы неме бүт туура эмес экен. Бул Кудай Таалам жаратты бизди. Мага ушу төрөгөн милдетти Алла Таалам берди. Мен төрөдүм, чоңойттук, билим бердик. Бөлүнүп кеткеним Кудайга тапшырып эле, Кудай өзү ырыскысын бере берсин. Мен аларды мынтип тартып бергени менен мынтип эле баягы неме спасатель болуп эле аларга келе турган нерсени дагы же мага келбейт, же аларга келбейт. Мага келген ырыскы менен буларды мындай кылып койсоң, кой берсең, алар өздөрүнүн ырыскысын өздөрү терип жеп, өздөрү менен өздөрү болгону жакшы экен. Азыр конок болуп келип кетишет, суббота күнү. Сый деңиз. Сонун сыйбыз, бири-бирибиздин баягындай акы-чикирлерибизди билебиз. Неберем ооруп калганын дагы айтышпайт. Ооруп калганда сага деле уйку жок да. Уйкудан калгандан кийин адамдын организминдагы эс албагандан кийин энергия жок. Ошолордун баардыгын мага жакшы жактарын гана көрсөтүшөт. Мен да ошо жакшы жактарын жакшынакай отурабыз. Сый болуп калдык. Буну мен башка ата энелерге дагы кеңеш берем да. Кызым жакшы, күйөө балам жаман, балам жакшы, келиним жаман эмес. Баардык Алла Тааланын берген балдары, кыздары. Мурда дагы айтып жүрчүмүн, бул эми мугалим катары мен өзүм практикамда көрсө, биз дагы өзүбүз үчүн жашашыбыз керек экен. Өзүм өзбектөрдүн ыры бар. Өзүм үчүн жашайын дегенде өмүр төгөп калат экен да дегенчи. Ошон үчүн өзүбүз үчүн жашашты дагы өзүбүз да сүйүшүбүз керек экен. Мен азыр өзүмдү сүйөм. Китеп окуйм, ырларымды жаттайм, кааласам кино көрөм, кааласам уктап калам. Үйдө баардык бала чака болгондо жата албайсың. Неме алардын дагы баягы немелерин түшүрө койгуң келбейт да. Аларда бир иш кылып атса жатып алсаң, кой неме атама неме мешать бербейли деп алар дагы дискомфорт болот. Ошон үчүн ар бир адам өзүнчө жашасын деп ошол
барчаны катырып айткандай баарына үй кылып, жай кылып, бөлүп, баардыгын бөлүп. Энени колдоо жана сүйүү менен курчоо бул ага бардык сыноолорду жеңүүгө жана кереметтерди жаратууга күч кубат жана ишеним берүү. Ар бир жылмаюу, ар бир колдоо эненин баалуулугун жана орду тулгус экендигин далилдейт. Балага да, энеге да кам көрүүгө болгон чын жүрөктөн каалоо бул бекем үй бүлөнүн жана үйдөгү ар бир адамдын бактысынын негизи. Уан жалаяктары, бактылуу эне, бактылуу бөбөк. Ушул жакта сиздин комментарийиңиз себептегенде, мисалы үчүн Алтынай эжего убакытты пайдаланып, баягы өзүнө буруптур да, фокусту өзүнө буруп, өзү менен иштеп, бактылуу инсандардын катарына кошулду. Бирок ушул эле учурда Кыргызстанда көп чоң көйгөйлөрдүн бири го. Кандай кылса болот? Психологияда муну ата менен баланын же болбосо ата эне менен баланын сепарациясы деп коет да, бөлүнүүсү, өз алдынча жашоосу. Мындай да, жаратылышты караңыз. Эки, допустим, семечканын даныбы же болбосо жүгөрү бир жерге чыга турган болсо эмне болот? Алсыз түшүнбүрөт да. Экөөнү бөлөк-бөлөк эме эгип койсоң, аябай жандуу эме түшүнбүрөт да, аларчы. Бири-бирине мешать этпейт. То же самое да, сепарация деген ошол. Убагы келгенде өз алдынча бөлүнүү деген эле сөз да. Бул эми өнүккөн мамлекеттерде баары жетилип бышып бүткөн, өз алдынча болуп, анан баягы отсталый мамлекеттердин көбүндө бул дагы деле монтип баягы бир бөлүндүрүү, бөлүнбөйсүң, жалгыз баласың, менен жашайсың. Мисалы, менталитет деп коюшат да. Менталитет деген эмне? Менталитет туура түшүндүрүп берейинби? Менталитет мисалы 5-6 адамдын оюнан чыккан эле бир нерсе атадан бабага кете берген дагы, анан ошол нерсе калыптанып калган. Демек, муну мисалы секта деп койсо дагы болот да. Менталитеттин көз карашы бул сектанын көз карашы дегендей эле да. Чакан бир уюмдун эле көз карашы. Бирок эми көз караштар доорго бөлүнөт. Бир доор менен экинчи доордун көз карашы бири-бирине дал келбейт. Азыр биз как раз ошол мезгилге келдик. Z поколение, жаңы поколениянын доору башталды. Анан эжелердин мууну биздин муундун көз карашы. Мисалы, мен азыр X муундамын мен. Мен азыр келиним менен же балам менен мен жашагым келбейт, например. Себеби мага мешать этишет. Лишний адам мага мешать этет. Жолдошум экөөбүздүн өзүбүздүн жашообуз бар. Өзүнүн тууганыбыз, өзүнүн кызыкчылыктарыбыз бар. Мен уже даярмын да ага. Эжелердин поколениясында ага даяр эмес да. Баягы менталитеттин эмеси боюнча ушундай болуш керек деп көп нерселерди элестетип ошону күтүп алышат. Бирок сиз ойлош керек да, алар дагы менин өстүрүп аткан балам же мага келе турган келин кайсыл поколениядан келип атканынчы. 60-жылкы келин албайт го эч ким, туурабы? Рахмат, чоң рахмат 60-га асылганга. Сиз канчасыз, мен билбейм канча жыл. 60 менен 70-тин ортосу. Хорошо. 70-жылкы келин албайт да адам, азыр 2000-жылкы келин алат. Ошого адам даяр болуш керек да. Анан бир эже айтып атпайбы семинардачы. Башында дейт, бизде баары бар дейт. Особняк, чоң особняк, 300 квадрат метр, 2 этаж особнякта жашайбыз. Тапкан туткандарыбыз бүт баары пассивный доходторду кылып койгонбуз. Анан балам үйлөдүм дейт. Сонун болуп келип эле, анан 5 күн өттү, келиним жок. 6 күн өттү, качан жыйнайт экен деп күтүп отурам. Анан 7-күнү бардым да, келин эми чык эми, уже 5-6 күн өттү эми. Ногу үйдү өзүң жашына алып жыйнап чык эми десем. Мам, вы чё? Ушул үйдүн баарынбы? Как это? Давайте андан көрө клининг чакырабыз. Я же не служанка деп айтат экен да, келиничи. Десе баягы эже айтат, ошол жерде ак тешим же көк тешим билбей калдым баягы жерде. Шок болуп туруп калдым эле. Клининг дедим дейт сразу элечи. Анан ошентип алар клининг чакырып, анан эми килтейген үйдү чечишет. Мен айтам да, ушундай Z поколение ушундай өздөрүнүн ойлорун так алар айтышат. Ушул жерде бир нерсе тактап кел. Болбосо ага чейин жеңе ал эже эле жыйнап жүргөн. Жок, ага чейин деле возможно эми ошончо состояниясы менен клиник жөн эле чакырып жүрүшсө керек. Жоксо андай үйлөрдө көбүнчө жардамчылары деле болот. Биздин поколение өзүбүз эле жыйнайбыз. Ошо өздөрү жыйнап 3-этаждан баштап акырып жыйнап жүрөбүз. Да. Жок, бул жерде келин кылыш керек деген нерсе туура. Келин кылат.
и так күнү келип ошол жерге адаптация болгондон кийин кылбай койбойт, ал деле кылат. Но эгер ошондой болуп кала турган болсо, ошол жерден трагедия кылбаш керек, самое главное. Баягы сүйүшкөн 2 жаштын жашоосун бузуп бербеш керек. Эми айтайын дегеним, биз ошондой сөздөргө даяр болушубуз керек да. Иммунитетибизди азыртын, бул эми эң грубый мисал да, эң грубый мисал. Азыр уккандар бага тескери бузуп атасыңар деп деле жазышат. Бирок капа болбогула, менден бул доор бизди күтүп турат, эртең келет. Сиз мүмкүн мен муну кой бербейм, мен керек болсо ошентем дейсиз, бирок анткени менен жашоо өзгөрүп атат, өнүп атат. Бул келе турган нерсе да. Андан көрө жакшылап окуп, чокуп кичине иммунитетти көтөрүп ошого даяр болуп алгыла дегеним да. Мен балам деле ошол отуруп сүйлөшөлү дегенде айтты, неме келинимди кызым деп коем да эми. Кызым, келин балам айтты. Мен сиз менен мамилемди бузгум келбейт. Правильно. Мамилемди бузгум келбейт. Биздин кызыбыз дагы кээде ойнойт, кээде шоктонот, кээде ооруйт, кээде жөн эле ыйлайт. Ошондо сиз бизди туура кабыл албай калышыңыз. Биз деле аракет кылабыз ыйлатпаганга, бирок сиз бизди башкача взгляд менен карап коюшуңуз мүмкүн. Жакшы карап айтат деп. Ошол сизди эл сыйлайт, журт сыйлайт, биз да сыйлайбыз, любим, бирок отношенияларыбызды не хотим портить деди да, орусча сүйлөгөн кызым да. Анан айтты, мамилемди бузуп алгым келбейт. Эң туура. Деп бөлүнүп кетишти. Мен силерди уруштумбу десем, жок, урушкан жоксуз. Ошо урушка жеткирбейли деп, жетпейли деп, ошо уруш болбосун деп. Бирок баары уруш болот, Алтын айжа. Себеби бул быт деген жашоо бар. Анан сиздин творческий мириңиз бар, туура. Быт жашоодо баары бир казан аяк кагышат. Ошон үчүн эң туура вариант кылган да ошол жерденчи. Эң бирок бизде сыйырматтагы жашоо ошол жашоо. Неме мен возрастында мисалы биз кайнелерибизге антип айта албайбыз да. Анан азыркы жаштар айтканына мен разы болдум да. Анан мага айтпаш керек деп биз өзүбүздө өтө чоң немеде баягы ата болуп, эне болуп, баарын эле сен башкарып аткансың, кудайдай болуп алабыз да. Абдан туура. Мен ошолордун көз карашынан артта калып калбайын. Барсына Кадырбековна эмнеге тез коюп күндө конспекттейм. Себеби заман өзгөрүп атат, доор өзгөрүп атат. Биз баягы неме заманга жараша жашоо да эле өзгөрүп кетет экен да, мен артта калып калбайын деп ошолор менен чогуу жашайм. Чогуу ушул окуп калганыма дагы абдан ыраазы болом. Ушул мен айткан сөздөрдү мына менин поколениям, менен улуулар да уксаңыздар болот да. Мен азыр баардыгын өз алдынча койдум. Мурда туугандарымды дагы ушинтип эле жипке байлап алып эле ушу менин тегеремде жүрүш керек, мен айткандай болуш керек дейт элем. Азыр баардыгын кой бердим, балдарымды да кой бердим. Анан ошо окууду айтпайбы, Барсына Кадырбековнанын сагынагында бир аял айтат. Мен дейт, 2 кыз, 2 уулум бар дейт. Баардыгы турмушта, күйөөм бар дейт. Анан ушул балдарымды, өзүм балдарымды жакшы көрөм да, өзүм төрөгөн балдарым жакшы болуп эле, балдарым жакшы, келиндерим жаман, кыздарым жакшы, күйөө балдарым жаман. Не подарок алып келсе дагы калп эле кабыл алып коем, мындай элдин көзүнө дейт. А ичимде жакшы көрбөйм, өзүм кызымды эле аяп турам, өзүм баламды эле аяп турам дейт. Анан ушинтип жүрүп окуп, анан неме кылдым дейт. Барсына Кадырбековна келип окугандан кийин онлайнда окудум, офлайнда окудум дейт. Кой бериш керек экен деп балдарымды да кой бердим, келиндеримди да кой бердим. Бир айда бир келсеңер болду. Мынан неме деп бөлүп чыгарып салдым дагы. Күйөөмө көңүл бурдум дейт. Көрсө күйөөм экен да мен ал байкуш, мен 18-19да төрөгөн болсом ошол жакта калып кетиптир дейт. Мен сенен кечирим сурайм, күйөөм. Айланып кетейин күйөөм, мен сенен кечирим сурайм. Сен качан эле мен ушу төртөөнү деп сен таштап коюп турдум, жолдо эле калып кетпесин, дагы үйлөнүп кетпей менин жанымда жүргөнгө рахмат дедим дейт. Рахмат деп атат да. Рахмат дейт. Анан көрсө, азыр эми балдарым келгенде күйөө балдарымды карасам, жакшына балдарга чыккан экен кызым. Жакшына кыздарды алып турмун. Абдан жакшы инсандар мага келин болуп, күйөө болуп келишиптир дейт. А мен эмнеге андай болдум? Өзүмдү өзүм тергеп, азыр күйөөм менен колдукташып алып, чет мамлекетте барабыз, парктарга басабыз, көлгө барабыз, Кыргызстанды эле кыдырсак болот экен дейт. Күйөөмдү ушунчалык бартап, кадырлап, сен ошол жакта калып кетсең дагы мени башка бирөөгө үйлөнүп кетип калбастан
Мен жанымда жүргөнүңө рахмат деп келин балдарына рахматын айтып ыраазычылыгын айтышат да. Баршын эже, ушул жерде дагы сизге суроо бергим келип атат да. Мисалы үчүн уулуңдун же болбосо кызыңдын тандоосун кабыл алып сыйлоо дагы бул чоң көйгөйлөрдүн бири да. Адатта бизде мындай го, бриллиант анан картошка деп көрүшөт го. Өзүнүкү ай көрүнөт, анын тандоосун жактырбайт. Бирок сен жакшы көргөн уулуңдун тандоосун сыйлоо дагы бул чоң нерсе да. Сенин көңүл, меники картошка деген ушуну Ошо. Негизи мындай да, өзүңүз түшүндүңүз, истинная психологияны окудуңуз. Менин кызымдын өзүнүн ички, биз сыртын көрүп эле, анан 5 окуп койсо, же болбосо бою uzun жашынакай болсо эле, менин кызым бриллиант дейбиз дагы. Анын бирөөнүн баласы бою кичинекей помпок болуп калса, картошка деп коюшат да. Сыртына көрүп элечи. Бирок истинада адамдын ички жашоосу проекция, ошол ички жашоосу күзгү болуп чагылат дагы. Ички акыбалына жараша анан адам туш келет да агачы. Значит, сиздин кызыңыздын күйөөсү алкаш болуп атабы, значит, кызыңыз ошого эле ылайык өзү. Эгер сиздин балаңыздын аялы бардак болуп, эгер мындай колунан эч нерсе келбеген болсо, балаңыздын деле ички состояниясы ошого ылайык да. Же болбосо өзүңүздүкү деле. Так что вообще бул жерден спор кылыштын кереги жок. Жөн эле күзгү дегенди эстеп коюңуздар, бүт күзгү. Бар жогу күзгү. Прям күзгү четко чагылдырат энди. Четко чагылдырат. Күзгү барып карасаң сразу көргөзөбү, ошондой да. Так что ушул күзгү тууралуу, мисалы үчүн биз адатта көнүп калганбыз да, көйгөйдү башка бирөөлөрдөн издепчи. Мисалы үчүн күзгү бул мага эмнени чагылдырып атат дээштин өзү кыйын адамзатыначы. ичин карагысы келбейт да. Ичин карагысы келбейт. Ошо ичин карай турган кадамдар барбы? Алгачкы кадамдар. Эми карасаңыз, мисалы, менин ичимдеги бардакты күзгү көрсөтүп берип аткан болсо, анда ичимдеги богатствону деле көргөзүп бере алат да, туурабы? Мен анда ичимди кечке бардак болуп, ар кимден күнөө издеп, эмне чагылдырат экен, тиги чагылдырат экен, бул чагылдырат экен дей бербестен, ичиме Алтынай эже айтмакчы, ичиме могу өзүмдүн драгоценный убактымдын баарын өзүмө арнап эле, ичиме байлыкты, укмуш керемет жашоону ушинтип эле топтой бере турган болсом, болду, күзгү сразу ошону чагылдырып баштайт. Зачем сыртты карап? Мен айтам го, сырттын баары иллюзия, сырттын баары баягылар айткан го, 90 жаштагы абышка өлүп наркы дүйнөгө барып калганда сурашат да, периште менен шайтан, мен тозокко алып кетем, мен бейишке алып кетишим керек деп турганда өзүнөн да бир сурап көрөлүчү десе, чал айтатмыш, мен чынчыл өмүр сүрдүм, 90 жыл жалаң чындыкты талаштым, бир жерде калып айткан жокмун, башка бирөөлөр калып айткан болсо, мен ошолордун сазайын берип, только чынчыл жашадым, мен бейишке киришим керек дейт. Дегенде анан тигилер хахалап күлүшөт да. Анан баягылар, мен жакшы сөз сүйлөп атам го десе, ай абашка, сен го 90 жыл жашасың, бирок жалган жашоодогу каяктагы чындык? Сен не то жерден, адрестен адашыпсың деп атат да. Ошол айтмакчы, сырттагы нерселердин бүт бар жогу жалган да, өткөн чак. Менин ичимде болуп аткан нерсенин эле өткөн чагы, сырттагы жашоо. Ошон үчүн вообще бирөө мени минтип айтты деген деле өзү туура эмес. Ал бирөө жөн гана образ. Ал өттү кетти. Так что туура вариант много. Уж эми бул деп койдум мен просто. Сиз канчалык ушуларды жазып, көрүп, сонун фильмдерди көргөн сайын ушулардын баарын мен мозг ички жан дүйнөгө толтуруп атат да. Анан мага дагы чет мамлекетке чыккандагы дагы ошол. Чет мамлекетте башкача сонун укмуш жашоолордун баарын көрдүңүз, башкача сонун көз караш менен, суктануу менен көрсөңүз, ошолордун баарын ичке толтурат. Келдиңиз, болду, ошол чагыла баштайт сизде. Ошон үчүн биринчи кадам ошол. Чет мамлекеттерге мен неме боюнча бардым да, мен эс алып барган жокмун. Бирөө айткан экен, мен көрбөгөнүм бул жагы токмок, бул жагы Ташкент калды дегендей. Мен көп жерди көрдүм, чыгармачылык Кудайыма миң шүгүр. Чын эле башка мамлекеттерге барсаң, башка немелериң өзгөрөт. Келгенде салыштырып, алардын жок дегенде бир немесин алып келесиң да, жакшы жактарын көрүпчү. Жакшы жактары көп экен да, чет мамлекеттер. Бизде деле көп. Анан биз деле өзгөрсөк болот да. Анан ошон үчүн айтайын дегеним, өзүбүз үчүн жашашыбыз керек экен. Анан Барсынай Кадырбековдун айтпады, адамдын жашоосу 4 тепкичтен турат деп.
биринчиси баткак, саз, анан жаныбарча жашоо, анан токойдо жашоо, анан тоодо жашоо. Мына баткак жерде жашаган жерде ушак көп болот экен. Бири бирини кемсинтүү, ажырашуу, жарашуу, көрө албастык. Мен айттым да ушул жашоодо жашагандар баягы комментарийде начар жазат да. Себеби биз өзүбүз ушул баткактан чыга албасак, баланы чоңойтуп деле ушу баткактын немесин тарыхын айтасың да. Баткактын немесин эрежесин айтасың. Эрежесин айтам да. Анан ушу мен айттым, ушу баткактын бир балчаган чоң бакасы окшойм мен. Мен башка жашоо уровеньге чыккым келет деп окуп атам. Азыр мен эми чыктымбы чыкпадымбы эми Кудай билет. Бирок ушул окуп элатам, өстүрүп атам да өзүмдү. Анан сен апа өскөндө, аял заты өскөндө өзүн өзү өстүрүп турса кандай бакыт дейм да. Ушу мына балчыктан эми кимде ким түшүнбөй жаткан болсоңуздар, ушу Барсынай Кадырбекованын сабактарына кирсеңиздер, окусаңыздар, ютубуна кирсеңиздер түшүнөсүздөр. Азыр ошол мен балчыктагы чоң бака болгум келбейт. Мен эме адамча жашагым келет. Ошо адамча жашоого менин курагымдагы менен улуу, жаш улуу кичүүдөй баягы ябызды жоготуп, жөнөкөйлүккө, мисалы ошо Барсынай Кадырбеков айтты эле, эшикке бүт өзүңөрдүн народный артист, заслуженный артист, профессор, академик деген курткаларыңарды чечип, мен эч ким эмес, мен жөн эле инсанмын деп кирип окугула депчи. Ошондой эме шубалар чечип мен эч ким эмесмин, мен жөн гана Алла Тааланын жаткан инсанымын деп жашасак жакшы болот дейм да. Негизи айтып коет жакшы адамдын өзү да жакшы, сөзү да жакшы деп. Жанан өзүңүз менен өзүңүз таанышкан кандай, жактыбы? Жакты. Абдан жакты, айтпаймынбы, өзүмө кечки убакыт жетпейт. Өтө кызыктуу. Баса ошол убакыт тууралуу дагы айта кетиңизчи. Мисалы үчүн Барчынай эжеке да айтат го, адам өзү менен өзү иштей турган болсо, өзүнө убакыт жетпейт деп. Сырткы дүйнө бул сенин ички дүйнөңдүн чагылышы болсо, демек сен ичиң канчалык кооз болсо, сыртың ушунчалык кооз болот экен да. Ооба, эме мен айтпаймынбы, мен Алтынайды мына ушу 50ден ашса 1 жаштан баштап тергедим. 1ге чыктым, 2ге чыктым, жашында мындай болду, мындай болду деп алып келгенимде неме мен аял катары ар бир ургачы ушул кыргыздын санын көйткөнү келди. Мен төрөдүм, 3тү төрөдүм. Ал жагынан мен бактылуу энемин, бактылуу жармын. Бирок инсан, Алла Таалам жараткан инсанын катары мен өзүмдү жертва кылып эле келиптирмин да. Өзүмдүн бир жан дүйнөмдүн ичинде мен эмнени каалайм өзү, эмнени каалайм, эмне үчүн жашайм, эмнени каалап атам деп. Азыр мен өзүмдү өтө жакшы көрүп калдым, сыйлап калдым. Айтасыз го, адам, ар бир пенде Алла Тааламдын үйү. Ичиңердеги органдарыңар, силердин мебелдериңер, кухняңар, спальняңар деп. Мен өзүмдүн порядкага келтирип атам да. Ошо порядкага келтириш үчүн жетпейт күн. Эрте менен 5те турам, Барсынай айткандай. 5те турам. Алам, целый алам. Неме медитацияны жасайм. Намазымды окуйм, кызымды жөнөтөм. Дагы кыла турган гимнастикаларым, немелерим жетпейт да. Жетпейт, анан дагы сабактага киргиле, бул кинону көргүлө дейт. Аны көргүчөм, кызым келип калат. Анан айттым, өзүңдү өзүң өстүрүп, өзүңдү өзүң бир тергеп, бир силкенге чейин мен али бүт элекмин өзүмдү тергеп. Толтура ишиңиз турат биякта. Мен айтып бердим го сизге мондайларды кылышыңыз керек экен. Али окуу бар, али. Кылабыз. Сиз бошогондо эле. Ушул жаатта Барчынай эже көп адамдар көрсө өзүбүзгө сүйүү жок, өзүбүзгө көңүл буруу жок, болгон тамакты жей берип, туура эмес тамактанып, туура эмес уктап, Барчынай Кадырбеков айтпайбы, неме эң кеч уктаганыңар, ишиңер жок болсо, ондо уктап калгыла, а болбосо андан деле эрте уктагыла. Таң атканча организм тазаланып, эң акыркы жоон ичеги тазаланып, анан энергия алып эрте туруп, мен өзү эрте туруучуларга, эрте жаткандарга кирем, өзү эле природадан. Анан баардыгы айтып берет, 8:30 жатып аласыңбы? Эгерде менде той-пой жок болгон болсо, мен 8:30 жакшынакай манас уйкуга кирип кетем. Ооба, туура. Анан
өзү природадан бирок 4-5те ойгонуп алам. Анан ошо боюнча эле иштеп, ошо чыгармачылыкта иштеп жүргөндө деле эртең менен турам дагы мантыны да урамын деле эртең менен кылам дагы холодильникке салып коюп, ушу күйөөм мени урушпасын, сен ырдап, биз ачка калдык дебесин деп ошондой болуп үйрөнгөн да. Мен немем 5те турам. Барсын айка турмуктун окугандан бери 5те ал мага көнүмүш эле адат. Көнүмүш эле адат. Ушул жаатта жанагы өзү менен өзү иштегенге көп убакыт кетет деп атпайсызбы? Бул жаатта кыргыз айымдарынан бир көйгөйдү байкадым да, өзүнө ошол нерсени ыраа көрбөйт экен, же болбосо чувство вины деп коет го. Ошондой сезишет экен да көп айымдар. Мисалы үчүн жолдошу манты сураса, аны дароо кылып берет. А өзү болбосо 2 жумадан бери манты жегиси келип жүрөт, өзүнө өзү ыраа көрбөйт да. Ушул жаатта кандай кылса болот айымдар? Себеп дегенде чувство вины болгондо кайра эле анын аркасынан башка жаман нерселер келет экен да, мен күнөөлүүмүн деген сезим. Биздин мозг неме командага иштеп көнүп калган кичинекейиненчи. Тур мындай кыл, андай кыл депчи. Ошого аябай гибкий да. Команда бергенде сразу ошону кылат да. Анан ушул жаатта значит адам өзүнө өзү команда берип үйрөнүш керек. Эмне үчүн баягы өзүнүн башында кызыксыз болот өзүң менен иштөө. Себеби ал жак туманда, караңгы, эч нерсе көрүнбөйт. Ал жак менен таанышып чыга элексиң сен. А ошол караңгыдан көрүп, кичине свеча жагышты үйрөнүп, кичине светильниктерди установка кылышты үйрөнүп ала турган болсоң, ал жак кете берет да, наракачы. Ошондон анан убакыт жетпей калат да, нарагыначы. Өтө кызыктуу болуп кете берет. Ошондо дагы команда берип алыш керек өзүңөчү. Команда есть максат да. Значит, сен ошол ичиңе, өзүңдүн жан дүйнөңө киргендеги бир аябай сонун бир кыялың же максатың болуш керек да ал жактачы. Ошол максатка башында өзүңө команда бересиң. Все, хватит, мен Алтынай, ушул жака чейин ушинтип жашадың. Бүгүндөн баштап биринчи Алтынайдын номуна иштер аткарылат. Андан кийин жолдошуңуз ким эле аты? Тургундукун кылабыз андан кийин депчи. Ушул жаатта мен дагы бир нерсени байкадым да, кыргыз айымдары эгоизм менен өзү сүйүүнүн айырмасын көп билишпейт экен да. Өзүн сүйүп баштаганда мен эгоист болуп бартам деп кайра токтотуп коюшат экен да. Значит, бул жерде сүйүү туура эмес болуп атат да, сүйүүнүн мотиви. Наоборот, тескеричи адам өзүн сүйгөн адамчы бар жоон сүйө баштайт. Бүт баарын сүйө баштайт. Мындай да, өзүнчө эле сиз спасатель болуп дүйнөгө жардам бергиңиз келе берет да. Анан улуу акылмандардын сөзү бар да. Эгер дүйнөгө жардам бергиң келип атат, эмне кылайын акылман деп сурап келгенде, анда өзүңө биринчи жардам бер дейт. Хорошо, анда дүйнөгө жардам бербейли, өзүнө десе качып атат да. Хорошо, анда мен мамлекетке жардам берейинчи, Кыргызстанга жардам бергим келип атат, эмне кылайын десе, анда өзүңө жардам бер дейт да. Өзүнө жардам берсиңиз билбейт да, эмнесине жардам беришти. Хорошо, макул, анда үй бүлөмө эле жардам берейинчи. Не кылайын десе, анда өзүңө жардам бер. Себеби, мисалы, мен өзүм жардам берип, мисалы, мен өзүм өнүктүргөндө, анан кийин мен жардам бере алам да. Сиз өзүңүзгө жардам берип, мисалы, кат жазчымаганы чыгарган үчүн, сиз ошончо адамдын жүрөгүн ээлеп атасыз да, туурабы? Сиз өзүңүзгө дагы жардам берип, эгер Димаштын уровенинде болгонуңузда, сиз анда кытайларга, орустарга дагы жардам бермексиз. Туурабы? Значит, өзүмдө болгон нерсе менен гана бөлүшө алам да мен бирөө менен. Өзүңдүн огородунча эле уровень бар. Анан бир аз кошунага чейин уровень бар. Анан мындай район, область болуп кетет да. Ошондой мына өзүнүн огородунан чыкпаган аялдарды, аталарды айткым келет да, чыккылачы, мына капаздан чыгышыбыз керек да. Мына сеткадан чыгып кетишибиз керек. Ал сетканы да бирөө коюп берген да, аны же родительский тень деген бар, же коллективный тень деген бар. Анан ошо өзгөрүшүбүз керек. Өсүшүбүз керек. Анан жок мен. Өзүңдү өзүң жеңишиң өтө улуу жеңиш экен да. Мен шайтан турат мына жерде, гимнастика жасаба, медитация жасабай эле коюп жата берчи. Мына телефон чуксам, бу жакта интерес. Бул жок эле жашадык косону. Өзүңдү башкарганды, өзүңдү бир режимге түшүрүү, мисалы, тамакты эле болгон жей бербестен жегинке, сен айтып атпайсыңбы? Жегинке нерсени жесең, ошол канаттанып жесең, значит, организмде да бир витамин жетпеген үчүн ошону жегиң келип атат да. Өзүңдү өзү канаттандырып, өзүң рахаттанып жашагыла дейт да. Мисалы, мына мен гүлдөрдү коноктор келсе, бирөөлөргө жакшы көрүнсүн деп койчумун да. Мен өзгөрдүм. Азыр мен өзүм үчүн, өзүмдүн рахатым үчүн, өзүмдүн жан дүйнөмө майрам кылыш үчүн
күндө эртең менен ушу гүлдөрдүн баарын бирсе кыдырып, кандай сон, кандай кооз деп. Сүйлөшөт бул адамдар. Сүйлөшөт. Сүйлөшсө болот Булар гүлдөр. ушул тили жок нерселерге биринчи очередь неме көңүл бурам. Себеби булар сүйлөй албайт да. Гүлгө суу куям, мышыкка барып жем салам. Себеби алар бул жашоодо зикир чалып турат экен ар бир жалбырагы. Бейишке кирсин алтын айже, бейишке кирсин тургунаке, бейишке кирсин шүйдөгү немелер деп. Анан жан жаныбарларды жакшы көрүп, мына өсүмдөрдү жакшы көрүп, мен азыр өзүмдүн рахатым үчүн, өзүмдүн көңүлүм үчүн, Кудайдын бир үйүмүн мен дагы эмнеге мунун ичине жаман нерселерди киргизишим керек, жаман сөздөрдү угуздурушум керек, керек эмес нерсени жеңкилүү нерсени жеп алып неме кылыш керек. Азыр мен баардыгына неме кылып бүтө элекмин. Дагы эле убакыт жете элек мага. Көп али менин заданиям көп өзүмө көп адамдан неме алыстап кетет экенсиң. Себеби сен түшүнгөндү ал неме кылбайт, түшүнө албайт, экөөң немен келишпейт да. Азыр анан жалгыз болуп баштайт экенсиң. Жалгыз эле чече берейин деп менен канча адамдар үзүлдү уже. Канча азыр мен жалгыз элемин. Өзүмдү өзүм талдап, өзүмдү өзүм тергеп, туура багыт берип. Ушул жерде бир ой жаралып атат да, мисалы, эмне сен жалгыздыкка эле түртө бересиң ба ошондо, анан бир жолу эле эгоизм деп дагы анан жалгыздыктан корккондор бар да. Себеби бизде коллективный баягы биригип минтиш керек, биригип анчыш керек дегенге элден чыкпаш керек, элден чыкпаш керек дегенге, эл менен адамсың деген программаларды киргизип салганда, бирок ошол эле учурда Эл менен сен бийиксиң, эл жок сен кийиксиң деп. ооба. А эл деген жөн эле чагылыш экенин билишпейт да анан. Ошол эле учурда карасаңыз, дүйнөгө атагы чыккан, мисалы, бир нерсени ойлоп чыккан адамдардын бүт бар жоон историясын карасаңыздар, бүт баары жалгыз жашаган адамдар. Мисалы, эң мен сыйлаган психолог Карл Юнг. Бул 50 жыл өзү жалгыз, жөн эле секретаршасы. Аялы үйүнө эме айтып барсам болобу деп келет экен, элестетсеңиз. Неберелери барсам болобу, чеберелери барсам болобу деп келишет экен. 50 жыл ошол особнягында секретаршасы менен жасап, ошончо дүйнөнү тарбиялай турган укмуш чыгармаларды жазган да, неме трактаттарды жазган психологияда. Номер 1 деп билем да менчи. Мисалы, Тесла өмүр бою жалгыз жашаган, например. Эмне үчүн жалгыз? Потому что жалгыздыкта сенин ичиңдеги жашырып жаткан потенциалдарың баардыгы Кудай менен байланышта болуп чыгат, жаралат. Анан ошондо дүйнөгө сен кызмат кыласың да. Анан 300 адамды чакырып алып эле той берип кыйынсына берген бул болбогон нерсе да мындай. Бул мындай мал сыяктуу жашоо деген жашоо образы бар бизде. Балчактагы жашоо, анан жаныбарча жашоо. Жаныбарча жашоодо алабы неме тескейге кетсе тескейге кетет. Алабы неме күнгөй бетке барса күнгөй бетке барып эле жүрө бермей, эл кылганды эле кыла бербей, бул оңой эле нерсе. Эл жеткенге жетишим керек деген оңой эле нерсе. Адам болуш бул ошол ичиңдеги сага Кудай берген нерсени алып чыггандан кийин ошону таркатуу да, элге эмес, просто таркатуу, просто служение деген ушул да, Кудайга кызмат кылуу деген. Ошон үчүн жалгыздык керек. Али Кудайым буйруса сиздин ичиңизден ушул осознанность келип калыптыр да сизге. Мындан укмуш чыгармалар чыгат. Кстати, чыгармаларыңыздын тематикасы жөнүндө да ойлондуңузбу? Тематикалар жөнүндө да ойлонуп Мурда кайгылуулардырдачы? Мурда кайгылууларды көп ырдачымын. Кайгылуу болгондо кандай? Менин ар бир ырчы, мисалы, башка бирөөнүн сезген нерсесин мен сезе албайм да. Мен ырдагылардын баары менин жашоом, менин тагдырым, менин турпатым. Искренне айттым да. Анан мен күлкүнүч нерсени сезбесем, мен кантип ырдайм? Анан эми менин темаларым өзгөрдү азыр. Азыр темаларым эми Кудай буйруса сюрприз болуп турсун. Тематикам өзгөрдү. Намазды 37 жашымда окуйм, шүгүр, сабырдуулук бар деп ойлойм. Анан кече бир немени айтып берейин дедим да ушул немеге. Бир кемпир менен уруштум. Орозо экен ал дагы. Экөөбүз самолетто отуруп калыпбыз, анан жаап бердим. Шүгүр, анан жеткенче теспесин тартып алып, ушунчалык неме, ошол аялдын нурдуулугу, жылуулугу мага кичине уктап кете берейин десем эч ошону эле уккум келет да. Кетти, анан жеттик. Жеткенден кийин баягы немени чечип бердим, чечип берсем, шүгүр, Аллага шүгүр.
Аллага шүгүр, шүгүр. Мен деле ошо самолет учтум. Ушунчалык неме менен айтат да. Мен айттым рахматтычы. Мен деле ошо мен эми шүгүр деп бир жолу айтып койдум. Кудайга шүгүр жетип алды деп анан апа ошо түшкөнгө чейин Аллага шүгүр, айналайын шүгүр. Аллага шүгүр, ушу кыздарга рахмат, самолет айдап келген шопурга рахмат. Летчик эмес да. Шопурга рахмат. Ана кыздар айланып кеткен. Жетип келдик. Ошто 7 градус жылуу. Сиздер Ошко келдиңиздер. Айналайын, үнүңнөн айналайын, сага рахмат, айналайын деп. Ар бир сүйлөп аткан сөзгө рахмат айтып. Мээримге толгон апа экен. Ушундай неме анан айттым, буну мага Кудай таалам жолуктурду. Ушундай аялды мен дагы шүгүрчүлүк сен аз айтасың, дагы көбүрөөк айт, ыраазычылыгың көбүрөөк айт депчи. Анан Барсынай Кадырбековна айтып калат го, бир адамга жөн эле жолуктурбайт экен да. Анан сабак катары жолуктуруп, анан Барсынай Кадырбековна уруу болуп окуп, анан сообщение жазсам, сабагына чакырып калды Замир Молдошев көздү. Мага Кудай таалам бекерге жолуктурган жок. Мен абдан ыраазымын силерге. Ушуну айтып коеюн, ыраазычылыкты айтып абдан ыраазымын силерге. Негизи айтып коет го, баягы адам эмне анда көп болсо ошонусу менен бөлүшөт деп. Көп жашаган эмес, көп окуган көптү билет деген ушул да. Мен деле билем, бирок менден да көп билген инсандар бар, жашы кичүү болсо дагы. Анан ошол баягы жашоодо бирөө эңке бир эки үстүк чырпыкты кармап өтүп кетет экен. Бирөө бир кучу эле неме кылайынчы деп монтип неме, а бирөө бир кучагы толгончо, бирөө машинага жүктөп, бирөө арабага жүктөп өтөт экенбиз да, билимди ар ким ар кандай. Мен деле билимдүүмүн деп педагог катары, ырчы катары неме болгон мен психологияны мен Барсынай Кадырбековнага абдан ыраазы болуп, көп окуганын айтпайм, алмадай башында ушунун баарын кантип батырды экен деп энциклопедияда. Чыныгы ыраазычылыкты айтайынбы? Бул оозу менен айтуу дагы эмес. Оозу менен айтууда даярданып аткан болот да, адам жакшы жашоогочу. Чыныгы ыраазычылык бул ошол илимди өзү сиңирип, жашоосунда колдонуп чындап бактылуу болуп атса, ошол да. Ошол Мен бактылуумун. Кемпир Гардеробторум өтпөй калды, менин уборкам өтпөй калды. Бирок баары мен бактылуумун. Чын бактылуумун. Башы бар да. Негизи айтып коет го, баягы билимди бербейт, билимди алат депчи. Сиз баарына бирдей эле билим берип атасыз, бирок ар ким өзүнүн деңгээлине жараша калган. Бербей келе аткандырмын. Мен өзүм үчүн окуп аттым. Мен өзүм үчүн баягы подсознанияга программа болсун деп тынбай сабак атам. И тем более живой атам мен постоянно. Эмне үчүн мен айтам, чыкканда эле мен өзүм үчүн айтып атам. Ушулардын баарын бул жака эме программага киргизиш үчүн. Силер өзүңөр үчүн окуй бергиле. Тандагандары келди, туура. Ошондо алардын эч кандай чындап эми ыраазы болгон, конечно, жакшы, бирок чындап алардын ыраазы деген сөз эмес мага, алардын жашоосунун өзгөргөнү өзү да мага ыраазычылык. Анан дагы бир жер баардык нерсени айтып атканда ооз менен эле айтып берген, бул Кудайдын дагы бир сөзү бар да, менин атымды курлай эле атай бербегиле депчи. Слишком драма кылышат да кээ бирлеричи. А если Кудайды чындап мен жүрөгүмдө билген болсом, мен ушундай момурайып эле оозуман деле сөз чыкпайт. Жүрөгүмдө болот да баягы шүгүрчүлүктүн баарычы. Мына урматтуулар, биз Кыргыз Республикасынын эл артисти Алтынай Нарбаева эжекебиздин үйүндө болуп, муундардын кагылышуусу тууралуу сүйлөштүк. Мындан сырткары ар бир адам бактылуу болууга тийиштүү экенин дагы бир ирет тастыктадык. Мындан сырткары өзгөрүү өздөн башталат демекчи. Алтынай эжеке өзү менен өзү иштеп, азыр өзүнө өзү убакыт жетпей атканын, деги эле адам өзү менен өзү иштесе, өзүнүн көп кырдуу таланттарын дагы ача ала тургандыгын тастыктады деп ойлойм. Ал эми сиздер болсо биздин өрнөк каналыбызга катталып, комментарий жазып, же кайсы бир инсанды каарман катары көргүңүз келсе, мына ошол ойду дагы жаза кетсеңиз болот.